Партиялардын саны боюнча өлкө рекорд коюп жатат. Алдыда өтүүчү жогорку кеңештин шайлоосуна да партиялардын саны адаттагыдан көп санда катталган. Анткени менен бул көрүнүштүн жыйынтыгы кандай болуп жатат деген суроолуу ойлор көпчүлүктүн көңүл борборунда калды. Арасында шакаба кептер да жок эмес. Саны бар, бирок сапаты жок партиялардын көптүгү өлкөгө пайда эмес, башаламандык алып келип жатканы да айтылып жатат. Кененирээк кесиптешим Нурзада Сыдыкова токтолот. Мен азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтын карап отурам. Мында 1999 жылдан бери ушул кезге чейин жалпы 300гө жакын, тагыраагы 290 партия каттоодон өткөнү көрсөтүлүп турат. Ал эми азыркы шайлоого кайта турган болсок, акыркы маалыматтарга караганда 38 партия өзүнүн талапкерлигин койгон. Ал эми бул сан кечки саат 18:30га чейин дагы өсүшү мүмкүн. Партиялардын кескин өсүүсү Кыргызстандагы социалдык колдонуучулар тарабынан атайын шакаба кептер, какшык сөздөргө дагы алынып жатат. Бүгүн жаңы партия ачып, кайра БШКга шайлоого катышууга үлгүрөмбү? Айланайын, партиялардын аттары деле ала-ала, гүл-ала болуп кетиптир го. Кыргызстандын өсүп, өнүп, өрчүүсүнө салым кошуп, кол кабыш кылам деген саясий партиялардын көптүгү бүгүн расмий маалымат боюнча 290го жеткен. Өткөн жылдан бери дагы 31 уюм быйыл түптөлүптүр. Мындай тездик менен өскөн партиялардын саны көп болгон менен сапаты кандай деген суроо коомчулукта актуалдуу бойдон калууда. Жөнөкөй тил менен айтканда сырты жалтырап, бирок ичи калтыраган партиялар акыры келип өз дараметин кандай экенин далилдеп жатат дейт Жолдошбек Бүтүнөев. Аттары өзгөрүп атат, бирок зат өзгөрбөй атат. Баягы партиянын аты жаңы, бирок ичине кирсең баягы эле 30 жылдан бери саясатта жүргөндөр. Тигил же бул партия эмне максатта түзүлөт дегенде, ал бийликке жетүү максатында түзүлөт да. Эми ал кандай түзүлөт, анын курамы кандай болуп атат, процедуралар сактап атабы, ал экинчи маселе да. Бирок партиянын түзүлүүсүнүн негизги максаты ал бийликке баруу. Бийликти колго алсак, анан өзүбүздүн планды ишке ашырабыз дешет. Шайлоого аттанып жаткан партиялардын тизмеси узарганы менен эч кандай жыйынтык жок. Уюмдардын көпчүлүгү баш аламандыкка түртүп жатканы да айтылып жатат. Ал эле эмес, партия ичинде ойногон саясатчылар элдин кыжырын келтирбей койбойт. Өткөн шайлоодо бир партияда, кийинки шайлоодо башка партияда жүрүп, эки жакка секирген дешет коомчулук. Бул көрүнүштү жоюу үчүн БШК системаны жаңылашы керек экендиги да айтылып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы кандайдыр бир деңгээлде критерий ойлоп чыгыш керек. Бул каттоо, партиялар каттоону талапты коюш керек. Мисалы үчүн жок дегенде кеминде эмес 7 жылга чейин же 10 жылдын ичинде катталып жүргөн партияны же 5 жылдын ичинде катталып жүргөн партияларды шайлоого киргизиш керек. Бир сөз менен айтканда булар өзүн ойлогон эле адамдар. Эртең күндө ошол өзүнүн турмушун, өзүнүн тирикчилигин эпте бир жерден акчалап алсам, байый кетсем деген партияларда келаткан шайлоодо мисалы үчүн ушул партиялардын 90-на ишенбеймин. Мындай партиялардын көптүгү коомчулуктун кайдыгер мамиледе болуусун алып келген өңдүү. Алдыда белгиленген шайлоого азырынча кайсы партиялар аттанып жаткандыгы боюнча маалыматта кызыгуу да жок экенин билдирип жатышат. Алардын берген убадаларына ишенбөөчүлүк артып жатканын билдиришет. Бир да кызыкпадым, себеби эч качан элдин мындай ишеничин акташпайт го. Ашка да кызыккан жокмун. Рекорд коюп атпайбызбы биз партиялар боюнча дагы жана кандидаттар боюнча. Эми азыр ошо убакыты келгенде билет го. Негизи маалыматым бар. Кайсы партиялар атсалышат? Кайсы маалымат? Кызыгып көргөн мага вообще. Жетүү документтерин бергендер. Кайсы партиялар атсалышат атканда кызык көрдүңүзбү? Альянс. Дагы кайсы? Атамекен, Альянс. Дагы кайсы партиялар? Эсимде калгандар ушул окшойт. Негизинен кызыгып көрбөпмүн чындап. Шайлоо болорун билем бирок. 8 бериптирби? 38 партия. Мен кече YouTube'дан карап. Жогорку кеңешке шайлоо үстүбүздөгү жылдын 28 ноябрында белгиленген. Ага катышуу үчүн талапкер болгон партиялардын тизмесин кабыл алуу мөөнөтү 3 сентябрь күнү кечки саат 18:30 аяктайт. Жаңы конституцияга ылайык жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Нурзада Сыдыкова, Аделет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары.